بسم الله الرحمن الرحيم. Шындығында дават кылынып жаткан адамга түшүнүктүүлүк жана жумшактык менен мамиле кылуу өтө чоң таасирин алып келет. Ушул тууралуу бир окуя эсиме түштү. Күндөрдүн биринде пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям мечитинде жума намазы окуп жаттык эле. Парыз намаздын акыркы аттахиятына келген болчубуз. Капталындагы киши имамды ээрчибестен аттахияттын ортосуна чейин саждадан башын көтөрбөй көпкө чейин дуа кылып жата берди. Анан намаз бүткөндөн кийин мен жака салам берип калды. Мен ага: "Урматтуу бир тууганым, сен саждада көпкө туруп койдуң го?" десем, ал дароо жаман көрүп колун тартып алды. Анан мага: "Эмне болмок эле? Мен дуа кылдым да" дегенсиди. Мен айттым: "Аллах Таала сенин бардык дуаларыңды кабыл кылсын" десем, ал "Амин" деп жооп кайтарып, баягы жаман көрүп жаткан киши өзүнө келе түштү. Аллах Таала сенин бардык дуаларыңды кабыл кылсын. Сен билесиңби? Алымдар айтышат, саждада көп туруу мустахаб амал. Ал эми имамды ээрчүү парыз болуп саналат. Андыктан мустахабты аткарып, парызды ташташ кандай болуп калат десем, туура, бул сөзүң чындык. Аллах сенден ыраазы болсун деп жооп берди. Мындай учурларда эгер адам жумшак мамиле кылууну билбесе, ал максатына жетпейт. Кээ бир адамдарды карасаң, кандай жол менен болсо дагы эптеп эле шариаттын сөзүн жеткизип койсом дейт. Ал сөзү кабыл болобу же болбойбу ага көңүл бурбайт. Маңдайдагы кишиге далил коюп берсем эле болду дегендей мамиле кылат. Чындыгында сөз адамдын жүрөгүнө жетүү үчүн бул иш жумшактыкка муктаж. Аны тынчсыздандырбастан, анын ибадатына, амалдарына тоскоол болбостон жумшактык менен мамиле кылуу керек. Балким доктор оорулууга аябы мамиле кылгандай, бере турган дарысына, уколуна аны ынандырып, жумшактык менен көндүргөндөй, даават кылууда дагы адамдарга сылык мамиле кылган жакшы пайдасын берет.